Акчалары бардығы 168 миллиард 287 миллион öyle деп koyayım, сомдарын айтпайын. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. 4 жылда коррупциядан жана мыйзамсыз иштерден 168 миллиард сомдон ашуун каражат казынага кайтарылды. Анын ичинен 37 миллиард 776 миллион сом акчалай, 130 миллиард 510 миллион сом мүлк түрүндө өндүрүлгөн. Ал төмөнкүчө бөлүштүрүлгөн. Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион сом, бажы кызматына 395 миллион 503 миң, салык кызматына 4 миллиард 394 миллион сом, турукташтыруу фондуна 16 миллиард 952 миллион, жаңы стадион курууга 12 миллиард 681 миллион. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мүлк түрүндө 130 миллиард 510 миллион сомго бааланган 1174 объектине мамлекетке өткөргөн. Алар 44 объект 8 миллиард 963 миллион сомго сатылган. 184 объект мамлекетке берилген, калганы 75 миллиард сомго бааланууда. Өндүрүлгөн акчанын 50 миллиарды уюшкан кылмыштуу топтордон кайтарылган. 50 миллиард сомдун ичинде мүлк да, накталай акча да бар. Учурда бул мүлктөр сатылып жатыптыр. Аларды дүкөндөр, пансионаттар жана башка объектлер түзөт. Аларга Камчыбек Асанбек, Кадыр Досонов, Эркин Мамбеталиев, Чыңгыз Жумагуловдор ээлик кылып келишкен. Бүгүнкү күн ушуга чейин уюшкан кылмыштуу топ Кыргызстанда өтө байып кеткен. Кыргызстандагы эң бай адамдардын ичине уюшкан кылмыштуу топтун лидерлери кирген. То есть алар кандай болсо да чиновникти да сатып ала беришкен, бизнести да жасай беришкен, бүт бардык нерселерди жасаганга колдору узун болгон. Мына ошол уюшкан кылмыштуу топтон уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү багыты боюнча мамлекеттик кирешесине бардыгы болуп 50 миллиард сом алынды. Мурунку аткаминер Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө таандык баасы 2 миллиард 40 миллион сомду түзгөн Капитал банк ачык акционердик коомунун 100% үлүшү мамлекетке өткөрүлгөн. Ташиев кайтарылган объектилердин баары агенттик тарабынан аукцион аркылуу сатыларын айтты. Андан сырткары Чыныбай Турсунбековдун аялы кайсыл бир мошенниктер менен байланышып, аны билесиздер. Анан ошонун негизинде булар ушул мени биздин кылмыштын алкагын ушундай иш кылды. Мени улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасын взятка менен кармайбыз деп мага 5 миллион доллар даярдашкан. 5 миллион доллар даярдашып, анан ушуну Ташиевке беребиз деп даярдашкан. Бул жерде чет элдик дагы бир-эки башка кызматтарда катышкан да. Бирок биздин балдардын кыраакылыгынын негизинде ошол мошенниктер да кармалды. Бардыгы. Өндүрүлгөн акчалар казынага кайтарылып, коррупцияга карата каршы күрөш жүргөнү менен казынага кол салгандар тизгинделген жок. Бул учурда Ташиев салыкчылардын мыйзамсыз аракеттеринен 30 миллиард салык түшпөй калганын ачыктады. Салыкчылардын мыйзамсыз аракетине 10 күн мурун төраганын милдетин аткаруучу болуп дайындалган Кыдыкбек Кыдыровдун да бул ишке тиешеси бар экенин айтып өттү. Биз текшерип чыккандан кийин азыр дагы эле текшерип атабыз. Миллион ЭТТ кайтарылып келинген. Бирок бирөөсү дагы ошол налоговый инспекторлор тарабынан текшерилген эмес. Бирөөсү дагы. Общий оборот суммы приблизительно около 500 миллиардов сом болгон. Точнее 464 миллиардов сом болгон. Ушунча акчаны баягы көмүскө экономиканы алып чыгышканда контрабанда менен ушул налоговиктер өздөрү ушуну менен машыгышкан. Так? Бул жерде приблизительно эсептеп келгенибизде бүгүнкү күндө 30 миллиард сомго чейин налог төлөнбөй калган. Ошол контрабанданын эсебинен. Кайтарылган каражаттар, мүлктөр коомчулукка ачык жарыяланып туруш керек дешет эксперттер. Эми иш аларды максаттуу жумшоо тартибин көзөмөлдөдө турат. Ага катар тергөө менен кызматташып, акча төлөп жазадан кутулуу жолу жемкорлорго карата колдонулбаса дешет. Эми ушул 168 миллиард сомду өткөрөт мамлекеттин эсебине. Мамлекеттен ушул акчаны чыгып, ушул коррупция аркылуу алынган акчаларды мынча сомун бул садикти курганга, мынча сомун бул мектепти курганга, мынча сомун тияка курганга, бияка курганга кеткен расходтордун баардыгын отдельно эсептеп элге берип турса, ошондо сонун болмок да. Ошондо мамлекет өндүргөн коррупциялар аркылуу өндүргөн акчаны таза жумшагандыгы
белгилүү болот эле. Буга чейин да бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бюджетке 200 миллион доллар төлөп бергенден кийин абактан чыгарылган. Эске салсак, өлкөдө акыркы жылдары коррупцияга карата күрөш жүрүп, кармап камоолор байма-бай уланып келет. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.